интернетти интеллект менен колдонбогон көпчүлүктүн арасында акылдуу менен акмактын айырмасын айырмалай албай калган экенбиз. Чындап айтайын. Биз бүгүн интернеттин ичинде ким акылдуу, ким акмак экендигин билбей атабыз, кыйналып атабыз. Жаштарыбыз өрнөк алыш керек. Кимден өрнөк алыш керек? Бой бесправилге чыккан башкаларды идеал кармап калды. Кыздарыбыз жарым жалаңач кыйшаңдап бийлеген кыздарды өрнөк алып калды. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыңардын TikTok тартып аткан TikTokторун, балдарыңардын телефонго, интернетке жүктөп аткан видеолорун бир көзөмөлгө алып коюңуздар, ата-энелер, суранам. Анткени кыздарыбыз TikTokко чыгып, кыйшаңдап сойкулардан айырмасы жок интернетке чыгып атышат, чындап айтайын. Тилекке каршы бүгүнкү жаштар агылып барат экенбиз. Кыйшаңдап күндө өзүнүн сулуулугун, көкүрөгүн башкасын көрсөтүп аткан кыздардын подписчиктери абдан көп. Элдин баары ошолорду көрүшөт экен. Айрыкча ошондой чыгып аткан кыздар, унутпаңыздар, канчалаган эркектердин шахватын кандырып атасыңар. Видеодон сенин кыйшаңдаган кылыгыңды көрүп канчалаган эркектер шахваты канып атат, билип койгула. Зына менен барабар мунун бардыгы. Керек болсо видео көрүш мындай кой, жоолугуңду башкаңды оронуп, атыр себинип бир жигиттин алдынан өтүп кетсең, сенин атырыңды жыттап койгон киши дагы оюна жаман ой пайда болсо, ошол деле зынанын бир түрүнө кирип калат. Ошондуктан урматтуу кыздар, келиңиздер, суранып кетем, интернетке чыгып атканда абайлагыла. Зына күнөө канчалаган үй бүлөлөрдүн, канчалаган эркектердин бузулушуна себеп болуп атасыңар, унутпагыла. Билем сен бойдоксуң да, бойдок болгонуң менен чындап айтайын, эртең күйөөгө чыгышыңды, эртең балалуу чакалуу болушуңду, же болбосо кайсы бир жылдар өткөндөн кийин өзүңдүн бала чакаң, кайын журтуң ушул видеолоруңду көрүшүн унутуп койбо. Суранып кетем.